иштердин планы боюнча азыр мына жакшыраак түшүнүк алып кетебиз. Мисалы үчүн Паретто мыйзамы бар экен. Биз жасап аткан иштердин 80%, мына 80% убакыт алчу иштер бизге көбүнчө 20% гана натыйжа берет экен. Бул көбүнчө рутина деп коет да. Ошол иштерди болуп туруш керек. Мисалы үчүн бул үйдү идеально өтө эле таза кармоо, бул мына ошол иштер 80% убакыт алат, бирок 20% натыйжа. Аны эч ким деле байкабайт, эч ким деле билбейт. Мында караганда максатка жетүүгө эч кандай пайдасы жок иш деп айтсак болот. Эгерде сиз сиздин ишиңиз домработница болбосоңуз да, сиз уборка менен заниматься эте туруп ошол менен акча таппасаңыз, анда сиз үчүн бул эч кандай натыйжа, максатка жетүүгө жардам бербейт экен. 20% убакыт алчу иштер, алар 80% натыйжа берет. Айталы ар кандай иштерде аз көрүп кетебиз го, көбүрөөк мисалдарда. Мисалы сиз план түзүп иш жасай баштадыңыз, мисалы бул негизги иштерди жазышыңыз керек экен да, алга сизди түртчү иштер экен. Ошолор 20% убактыңызды алат экен, бирок 80% натыйжа берет экен. Булар приносящий доход дела деп коет. Эртең же бүгүнкү күндө сизге акча алып келчү иштер экен. Мына ошолар сизге ошол иштерди сөзсүз түрдө жасап турушуңуз керек экен да. Мисалы кардарларды көбөйтүү, бул сизге сөзсүз түрдө акча алып келчү иштер экен. Демек сиз кандайдыр бир бизнес ачкан болсоңуз, сиз көпчүлүк убактыңызды кардарларды тейлөөгө эмес, тейлөөгө сиз башка бирөөгө да алсаңыз болот. Эгерде өтө эле кыйын кызмат болбосо да, оңой кызмат болсо, сиз бир азыраак айлыкка бирөөдү алып коюп, өзүңүз кардарларды көбөйтүүнүн үстүнө иштесеңиз болот экен да. 20% убактыңыз алат экен, бирок 80% натыйжа берет экен, акча алып келет экен да. Анан жасап бүткүчө эч убакта жаңы план түзбөйсүз дейт да. Эми приносящий доход дела деп коет. Бул Бодошефер дагы айткан, өзүнүн законы победителя аттуу сабагында. Сон нерсе да бул. Сиз өзүңүзгө дайым суроо беришиңиз керек экен. Мен приносящий доход дела жасап атамбы же бесполезный рутина менен болуп атамбы деп. Андай рутинага сиз башка бирөөдө да алсаңыз болот. Ал адам жасай алат ал иштичи. Ал адам алсаңыз болот. Сиз өзүңүз өтө чоң эртеңки күндө сиздин бизнесиңизди чоңойтуучу иштермен менен алек болушуңуз керек экен. Мисалы үчүн Фаберликтин учурунда эмне бул? Мисалы үчүн адамдарга дружба жөнөтүп, аларга сообщение жөнөтүү. Негизинен муну сиз акыры мен азыр ботторду изилдеп атам, ботторду да коюп койсок болот экен. Азыр боттор чыгып калган, өздөрү дружба жөнөтөт, өздөрү сообщение. Мына ошого тапшырып койсок болот. Ал эми өзүбүз көбүнчө алардын телефонун алып, эмне кылсак болот? Телефон чалуулар менен алек болсок болот экен. Бул приносящий доход дела мисалы үчүн. Ушуга ошогон жолго өтүшүбүз керек экен. Ошондо биз 80% убактыбызды жөн коротпостон көбүрөөк натыйжа берүүчү иштерге көбүрөөк берет экен. Мисалы, тезирээк ийгиликтерге жете баштайт экенбиз. Эми мына сиздин учуруңузда мына сиз план түздүңүз дейли, дружба жөнөтүп чыгуу. Сиздин пока ботуңуз жок дейли. Мына 20-30 кишиге дружба жөнөтүп чыгат экенбиз. 15-20 кишиге сообщение жөнөтөт экенбиз. Анан 5 кишинин телефон номерин алып турат экенбиз күндө. И 5 кишиге телефон чалып, собеседование жүргүзүп турат экенбиз, видеону таштап турат экен. Жана ар кандай суроолордон жооп берип турат экенбиз. 2 кишини каттоо, мына күндө план коюп койсок, ошол менен алек болот экенбиз. 1-3 кишиге онлайн видео көрүп чыгуу, жана 1-3 онлайн видеону көрүп чыгып турушубуз керек экен, өзүбүз үйрөнүп турушубуз керек экен, тынбай бизнеске да. Бизнес жөнүндө жана башка адамдардын ийгиликтери жөнүндө көрүп турушубуз керек экен. Ошондо биз тынбай, талыкпай өзгөчө биринчи айларда адат кылып алгыча ошентип иштеп турушубуз керек экен. Ошондо биз ийгиликке жетет экенбиз да. Эми бул боюнча мына план коюп, күндө план коюп алып, күндө азастан иштеп отуруу боюнча менде кичинекей бир окуя бар. Эндрю Карнеги деген өтө атактуу өндүрүш өнөр жайынын ээси болгон жана жетекчиси болгон. Ошол кишиге бир күндөрдүн биринде бизнес тренер келип калат экен. Келип калып андан таанышып калышат экен, бири-бирине мындай көп жагынан туура келип калат экен. Ой жүгүртүүсүн анан айтат экен: "Сен көпчүлүк адамдарга жардам берип жүрүпсүң. Мен өндүрүшүмө кандай жардам бере аласың десе, мен сизге сонун техника үйрөтөм. Ал техниканы үйрөнүп, сиз практикада жасасаңыз, сиздин өндүрүшүңүз өтө чоң болуп кетет" экен. Десе, "Хорошо, жакшы, мен канча беришим керек десе, сиз ал техниканы үйрөнүңүз, жасаңыз, анан жасап көргөндөн кийин өзүңүз канча акча не жалко болсо ошончо жөнөтө бересиз мага счетума" дейт экен. Таштап коесиз десем, макул дейт экен. Үйрөтөт экен. Үйрөткөн нерсеси бул план коюп күндө ушул мына Пареттону үйрөтөт экен. 20% убактыңызды эмес, көбүрөөк убактыңызды сиз 80% натыйжа берүүчү иштерге көбүрөөк бөлүңүз дейт экен да. Анан план коюп, ошол иштердин планын түзүп, ошол иштердин тизмесин түзүп туруп, күндө ошол иштен акырын жасай бериңиз дейт экен. Анан бирөөсүн жасамайчы экинчисин жасабаңыз. Экинчиси бүтмөйчү үчүнчүсүн өтпөңүз дейт экен. Анан ошол техниканы колдоно баштайт экен. Натыйжасы жага баштайт экен. Көп иштерди бүтүрүп жетишет экен ал. Анан өзүнүн кол астындагы командасындагы адамдарга үйрөтүп чыгат экен. Алар үйрөнүп жасагандан кийин эми өзүңөрдүн кол астыңдагыларга үйрөткүлө деп, ошентип уюмундагы бардык адамдарга үйрөтүп чыгат экен. Натыйжасында АКШ Эндрю Карнегинин ишканасы Америкада эң чоң сталь деп коет, темир өндүрүүчү фирмалардын компаниялардын бири болуп кеткен. Ушул техниканын жардамы менен ошол өсүш болгон экен да. Мына көрдүңүздөр, чоң өнөр жайды мындан да гигант кылып коюлат. Демек бул техника
сиздин да бизнесиңизде алдыга түрчү техника экен. Андыктан муну сөзсүз түрдө пайдаланыңыз. Мына иштердин планын түзүп алып, күндө азастан жасай берсеңиз, сиз сөзсүз түрдө убакыт табат экенсиз, сөзсүз түрдө өзүнөн өзү убакыт таба баштайт экен. Анткени сиздин вакуумуңуз башка ишке толбойт экен да. Сиздин вакуумуңуз мына бош калган убактыңыз, убакыт пайда болду, дароо киришет экенсиз ошол ишти жасоого. Мен мисалы үчүн убактым жетишпегенде эмне кылат элем? Мен маршруткада китеп окуйт элем. Маршруткада адамдар менен таанышат элем. Маршруткада мен эмнеге күндө 40 мүнөт тияка 40 мүнөт бияка жөн кетерим деп ойлоп табат элем. Ойлонот элем. Неге? Менде күндө план бар эле да. Күндө мен ушул ишти жасашым керек деген. Күндө бирден китеп, мисалы үчүн бир нече барак китеп окушум керек. Күндө сөзсүз түрдө азыркы күндө видео көрүп турушум керек деген бар. Мисалы үчүн ошого пландарыңыз болгондо гана сиз убакыт табат экенсиз. Болбосо сиздин вакуумуңуз башка иштерге тапат экен. Пайдасыз иштерде отуруп убактыңызды өткөрөт экен. Эми игилик жөнүндө сүйлөшүп кетсек, кичине кыскача игилик бул эмне? Игилик бул өзүбүз койгон максаттарыбызга жетүү. Кандайдыр бир максатты койдук, ошол максатка жете билүү экен. Альберт Грей сонун сөздү айткан экен бул боюнча, игиликке жете албаган адамдар өз убактысын жагымдуу иштерге коротот дейт. Андыктан алар акыры жагымсыз натыйжага келишет дейт. Жагымдуу иштер булар эмне? Булар ар кандай оюндар болушу мүмкүн, одноклассники жана башка мага көп жөнөтүшөт, поиграем вместе деп жөнөтө беришет. Удалить этсем дагы башка оюндар чыгып калат, да башкалар келе берет. Булар телевизор көрүү, сериал көрүү жана көрүп кеттик буга чейин. Булар эч кандай биздин натыйжага алып келбейт экен. Мына ушулар жагымдуу иштер. Андыктан алар жагымсыз натыйжага алып келет экен. Ал эми ийгиликке жеткен же ийгилик жолунда бараткан адамдар өз убактысын жагымдуу иштерге эмес, жагымдуу натыйжага жетүүгө коротушат экен. Ошонун үстүнөн иштөөгө кетирет экен да. Жагымдуу натыйжага жетүүгө жардам берүүчү иштер булар көбүнчө жагымсыз болот, Алар жагымсыз болот. Алар өз убактысын демек жагымсыз иштерге коротушат экен. Бирок жагымсыз иштерди көп убакыт бою жасап отуруп, аларды атапка айландырат экен. Анан ал иштер уже получается деген нерсе башталат. Уже жакшы боло баштагандыктан алар ошодон ырахат ала баштайт. Мисалы үчүн айталы, машина айдоо башында жагымсыз иш, анткени коркунучтуу, ыңгайсыз, дискомфортный жана башкалар болот, Биз ошол убакта бизге ошол машина айдаган жакпайт да башында. Бул жагымдуу эмес, бирок көп жол жасай берсек, анан биз акырын бизде получается деген нерсе башталат да. Получается деген башталганда, кичине боло баштаганда уже бизде мындай рахат ала баштайт экенбиз ошол жумуштан, дал ошондой болот. Биздин иште дагы биз максатка жетем деп аракет кылып атканыбызда дал ошондой болот экен да. Мына телевизор көрүү бул жагымдуу иш, аны чийип коюп туруп айталы, телефон чалуулар корко турган иш, неудобный, ар кимден ар кандай жакпаган жаман сөздөрүн угушубуз керек болот. Чарчатып коет. Интернетте кечке иштеп атып дагы ар кимге сунуштар жөнөткөндө ар кимден ар кандай сөздү угасыз. Буга башында жиниңиз келет, кыжыңыз келет. Туура караңыз, жиниңизди келтирбей болгону жылмайып гана жооп бериңиз. Мен көбүнчө жылмайм. И слава богу, сага ошондор толтура еще сенен башка адамдар интернетте толтура. Слава богу, азыр эле айтып койдум деп ичимен сүйүнөм да көбүнчө. Кийинки адам кой деп. Да, нет, следующий деп коем. Анан мына ошол жагымсыз иштерди жасап отуруп, бирок телефон чалуулар жасап отуруп, сиз бара сизде кичине получается боло баштайт экен. Анан сиз ошол ишиңизден рахат ала баштайт экенсиз. Ошол эле учурда сизде адат пайда боло баштайт экен. Күндө чалып турбасам болбойт. Ошол бир план коюп алып жасаганда, мисалы үчүн телефон чалуулар дайым жасап жүргөндө эмне болот эле? Бүгүн мен жасабай калсам, мен артта калып кеттим деген ой болот эле дайым. Мен тезирээк жете албай калам деген ичимен переживание болот эле да. Элдер биякта өсүп атат, мен артта калтам деген нерсе. Сизде дал ошол сезим пайда болуш үчүн, сиз ошол формага кирип калыш үчүн сиз күндө азастан өзүңүздү заставить этип жасай беришиңиз керек. Күндө мисалы үчүн 5 телефон чалуу. Күндө 5 телефон чалуу. Менде план бар эле, күндө 10 телефон чалуу, ошодон жок дегенде 5 макул болот, 2-3 сөз жолушууга келет деген статистика бар. Буга чейин статистика деген видеону көрсөңүз керек. Ошол статистика сөз түрдө иштейт экен. Бул жерде да сиз ошол статистиканы отработка кыла берсеңиз, анан кийин гана сизде бир натыйжалар пайда боло баштайт экен. Биринчи игиликтер жарала баштайт экен. Биринчи игиликтер жарала баштаганда сиз өзүңүзгө ушунчалык ыраазы болосуз, ушунчалык сүйүнүп дагы жасагыңыз келе баштайт. Анан жасагыңыз келип дагы кыймыл аракет кылып жүрө баштайсыз. Анан кийин жарым жыл иштеп отуруп, 3 ай иштеп отуруп карасаңыз эле сонун натыйжага жетип калган болосуз. Мына сүрөттөгүдөй чекти кармап директор болуп калган болосуз. 3 айда, 4 айда, 4-5 айда директор болгуңуз келеби? Мына азыркы учурда Фабрик компаниясында быстрый стартап коет. Жазылгандан соң сиз 6 каталог ичи директор статусун ачсаңыз, сизге 60 000 премия берилет экен. Мына ошо жетиңиз келеби? Мына азыртан план коюп күндө жасай берсеңиз, сөз түрдө ага жетет экенсиз. Мына сиздин эмне үчүн, кайсы иш үчүн эмнеге убактыңыз бар? Ошону ойлонуп көрүңүзчү. Жагымдуу иштер менен алек болосузбу көбүнчө, же жагымсыз иштер жасайсызбы? Мисалы үчүн мына телевизор көрүү, Инстаграмда кечке отуруу, Одноклассники кечке жөн мындай убакыт өткөрүү гана үчүн гана отуруу, бул. Максатка жетүү үчүн, же болбосо максатка жетүү үчүн убактылуу жагымсыз иштер менен алек болтасызбы азыркы күндө? Ошону мына болом деп, эми кылам деп калдыңызбы? Дайым өзүңүзгө ушул суроону коюшуңуз керек экен. Мен жагымдуу иштер менен алек болтамбы көбүнчө, же убактымды мен максатка жетүү үчүн иштерди жасап атамбы?
Мына мисалы үчүн ошол иштердин бири работать над собой. Мына работать над собой, өзүнүн ишинен иштеп отуруп сонун фигурага келип алдыгыз. Можно достичь желаемого результата. Бул эң кыйын жумуштардын бири өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп туруу. Мына бизнесте да сиз өзүңүздүн иштиңиз үстүңүздөн, өзүңүздүн ой жүгүртүүңүздүн үстүнөн тынбай иштеп турушуңуз керек болот. Ошол эле учурда мына ар кандай видеолорду көрүп туруу. Сериалдардын, телевизордун ордуна сиз бизнес боюнча сабактарды, видеолорду көрүп турушуңуз. Бул сизди максатка алып келүүгө, жетүүгө жардам берчү иштер экен. Көптөгөн адамдардын жок деген сөзүн, возраженияларын угуу, алардын кайсы суроолоруна туура жооп беришти үйрөнүү. Бул дагы максатка жетүүгө жардам берчү иштердин бири. Демек сиз көптөгөн адамдарга сунушталып отуруп, көптөгөн адамдардын жок деген сөзүн угуп отуруп, алардын арасынан анан ооба деп кызыккандар терилип чыга баштайт экен. Ошентип сизде биринчи айталы консультанттарыңыз пайда болот, биринчи кардарларыңыз пайда болот. Анан ошентип отуруп арасынан партнерлор пайда болуш экен. Арасынан сизге окшоп аракет кылган партнерлор пайда болуш экен. Ошентип отуруп анан сиз акырындык менен ийгиликке жетет экенсиз. Акыр аягы сиз көздөгөн акчага, айлыкка жетет экенсиз. Сиз көздөгөн чекке жетет экенсиз. Мына 55 миң рубль деп турат, 60 миң рубль болуп калды азыр. Мына 60 миң рубльга ушунча жетет экенсиз. Сизге жакпаган иштерди жасап отуруп гана болот экен. Эми ойлоп көрүңүз 1 жылдан кийин, 1 жыл деген учуп эле өтүп кетет. Мына эстеп көрүңүзчү, мына өткөн жылы эле 1 жыл учуп өтүп кеткендей болду. Мисалы үчүн сиз эгерде 5-курста окуп атсаңыз, 5-курс сизге кээде сезим болобу? 2 жыл мурун эле келгендей болосуз ушул университетке. Бирок кантип 5 жыл өтүп кетти билбейсиз. Же болбосо сиз балалуу болсоңуз, мына кантип сиздин балаңыз азыркы учурда айталы 3-класс же 5-класс же 10-класс болуп калды. Кетчи эле мына кичинекей балалар эдебиз дейт. Ушунчалык зуулда өтүп кетти, картайып атам деген ой болот, Убакыт ушунчалык тез өтөт экен, биз аны байкабайт экенбиз. 1 жылда ошентип эле учуп эле өтүп кетет. 1 жыл деген бул өтө кыска мөөнөт. Бирок 1 жылдан кийин сиз өзүңүзгө кандай суроолорду, кандай ойлорду айткыңыз келет. Эмнеге ошондо иштеп койбодум экен, эмнеге ошондо аракет кылып койбодум экен, деп ийгиликке жеткендерди көрүп, ичиңизден тызылдап, завидовать этип, кызыгып, ичиңиз күйүп, ушул сезимде болгуңуз келет. Же болбосо, эмнеге ушул бизнести куруп койбодум экен, деп жалеть эткиңиз келет ичиңизден. 1 жылдан кийин ушул абалга келип калышыңыз мүмкүн. Же болбосо, жакшы эле ушул бизнести жасап койгон экенмин, мына жакшы эле мына кара, сонун акчага чыктым, мына сонун чекти алдым деп айткыңыз келет өзүңүзгө. Мен да сизге окшоп болуу үчүн эмне кылышым керек деген элдердин сөзүн угуп, ошолорго жооп бериңиз келет. Сизге окшоп директор болуш үчүн, же сизге окшоп Рубин директор болуш үчүн, же сизге окшоп чоң айлыкка чыгыш үчүн, же сизге окшоп 100 миң акчага чыгыш үчүн мен эмне кылышым керек деген суроолорду укуңуз келет. Же болбосо, мен билгем, сен баары бир ушундай ийгиликке жетериңди деген тааныштарыңыздын, досторуңуздун, жакындарыңыздын сөзүн укуңуз келет. Же болбосо, мына чет өлкөдө сүрөттөгөдөй, чет өлкөдө Египетке сүрөткө түшүп, ух ты, сонун жашоого, мен да ушундай жашасам, эмне кылыш керек деген суроолорду укуңуз келет. 1 жылдан кийин же сиз мына экинчи учурдагы тагдыр күтүп турат сизди, же болбосо биринчи учурдагы тызылдаган, кайгырган, өзүңүз капа болгон тагдыр күтүп отурат. Же сиз жагымсыз иштерди жасап отуруп, жагымдуу натыйжага жетет экенсиз, же болбосо жаккан иштерге алек болуп отуруп, жагымсыз натыйжага келет экенсиз. Бул тандоо сиздин гана колуңузда экен. Экөөнүн бирөөсүн тандаңыз да азыркы күндө сиздин эртеңки келечегиңизди жасай баштаңыз. Сонун сөздөрдүн бири идеальный момент никогда не наступит. Он сегодня наступил уже дейт экен да. Мына бүгүн баштаңыз. Бүгүн эртеңке таштабаңыз. Бүгүн план коюңуз дагы, азыртан кыймылдай баштаңыз. Бүгүн эле наставниңиз менен жолугушуңуз дагы эмне кылыш керек? Бир сырга билип алып, план коюп баштаңыз. Мына негизинен темабыз бүттү. Эми биздин кийинки темабыз бай адамдардын сырлары аттуу. Видеолорубузда көрүп кетиңиз. Бул менин автордук китебим. Негизинен эмне үчүн бизге акча табуунун 2 жолун гана үйрөтүшөт. Башка жолдорду үйрөтүшпөйт. Негизинен 4 жол бар экен. Бирок бизге 2 гана жолун үйрөтүшөт экен. Бул орточо жашоо жана кедей жашоого алып келүүчү жолдор экен. Наркы экөө эмне экен? Ошол жөндө көбүрөөк билем десеңиз, ушул видеодон көрүп кетишиңиз керек. Анда эмесе кош болуңуздар, кийинки биздин видеолорубузда жолугушканча.